Амансызбы, көрүүчү, биз Далездеги кептин форматын бир аз өзгөрттүк. Кудай буйруса, бул чыгарылыштан баштап эми биз подкастта сүйлөшөбүз келген коногубуз менен. Бүгүн мен Кыялбек Акматов агай менен сүйлөшөм. Агай учурда Кыргызстан Маариф коомдук фондунун директорунун орун басары. Куш келипсиз. Маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Агай, мен кече жакында эле мына Facebooktун баракчасын карап отуруп, ошол бир жаран 6-7 жаштагы кызды сүрөткө тартып, анан суроо берип атат кыргызча. Ошо кыргызчаны кайра кайтала деп атат да. Ал кыз кыргызчаны биринчиден түшүнбөй атат, анан туура кайталай албай атат. Эмне үчүн азыркы жаштар эне тилин билбей өсүп атат? Рахмат, негизинен бул учурда абдан чоң көйгөй болуп атпайбы? Кече жакында эле ошо кыргызча контент боюнча Бишкек шаарында бир талкуу болду. Мен чет өлкөдө жүргөн үчүн ага катыша албай калдым. Бул жалпы эле бир канча акыркы айрыкча бир 10-15 жылдан бери кайрадан ушул нерсеге келип калдык да, кыргыз тилин жоголуу кийинки муундун балдардын сүйлөбөй аткандыгы. Бул албетте үй бүлөнүн таасири биринчиден. Биринчиден үй бүлөнүн таасири, анткени ата-эне баласын орус тилдүү мектептерге берүүгө ыктап кетишти да. Бакчадан баштап. Бакчадан баштап. Эми бакчалар белгилүү да айтпаса деле, кыргыз тилдүү бала бакчанын өзүн табыш кыйын. Азыр эми улуттук нарк, кыргыз тилдүү бала бакча деп бир 2-3 жылдан бери кайрадан күчөй баштады, мындай ачыла баштады. Ага чейин андай бала бакчанын өзүн табыш кыйын. Анан үйдө орус тилдүү болсо, орусча сүйлөсө, бакчага келгенде орусча сүйлөсө, үйдө болгондо деле контенттердин баардыгы көрүп жаткан YouTube'дан болобу, сыналгы болобу, баардыгы орус тилдүү, мисалы мультфильмдер болсо, кинолор болсо, коюп берген жанагы соткаларыбыздан баардыгы контент орус тилинде, башка тилдерде болсо, кыргыз тилин каяктан үйрөнмөгө эле алар. Кантип үйрөнмөгө эле? Анан биз кайра кубанып, балам орусча сүйлөш керек деп орус тилдүү мектептерде кезекке туруп, бир класста 40-50 болсо, орун жок десе дагы 51-чи кылып алып кое берчи деп, баягы тааныш издеп, берчүсүн берип, мындай зордоп, алсынчы, ала берсинчи деп, мен ошол тармакта иштеп калдым да, мисалы, мектептерди башкарып иштедим. Орун жок экен, 51 экен десең деле түшүнбөйт да, 51-чи кылып ала берсинчи дейт. Кыргыз эле мектеп биякта турат, кыргыз класс турат, ошол эле мектепте. Ошол кыргыз класска бере береличи, бир 30 бала бар экен десе, жок, мына мен өзүмдүн орус тил билбей калганым өкүнөм, балам орусча үйрөнсүн дейт да. Ошондуктан бул биздин мындай трагедиябыз деп айтсак болот. Чоң бир ортодо бул тилди жоготуу, тилди билбей калуу коркунучу турат. Кечте болсо козголуп атышат, жакшы, жаштар, интеллигенция, кыргыз тилдүү контент, кыргыз тилдүү мультфильмдер, мына мен кече эле баракчалардан көрүп калдым. Мультфильм тартылып атыптыр, дагы башка иштер жүрүп атыптыр. Бул кечте болсо керек да. Ата-энелер ушундай жагдайды айтканда айтып атышпайбы, биз үйдө кыргызча эле сүйлөйбүз депчи. Анан бала телефондон орусча мультфильм көрөт, ата-энеси кээде орусча, кээде кыргызча сүйлөйт. Анан ортодо такыр тили чыкпай калган учурларда азыр проблема көйгөй болуп атат да. Көпчүлүк ата-энелер балдарын логопедке каттатышат же психолог апарышат, эмне үчүн сүйлөбөй атат деп. Мындай жагдайда жагдайдан кантип чыгыш керек деген ойдосуз? Бул деле үй бүлө, кайра эле үй бүлөгө кайтабыз да. Кайра эле үй бүлөдөгү маселе. Бул үй бүлөнүн маселеси. Анткени эми Кыргызстанда бардыгы эле 100% бала бакчага тартылган эмес да. Бала бакчага тартылган эмес. Үйдө, мисалы, үйдө отурган энелер балдарын өздөрү карайт. Анан алар эмне үчүн сүйлөбөй калды? Алар менен мындай маектешүү, пикир алышуу жок, бала менен контакт, сүйлөшүү жок да. Ата-энелер үйдө отуруп эле балдарына ошол же болбосо телевизор коюп берип коет, анан же сотка карматып коет колуна. Ал бир гана угуп атат. Аны менен сүйлөшүү деген, маектешүү деген, кыргыз тилинде сөздөрдү айтуу, ырдоо болбосо, суроо берүү, суроосуна жооп алуу деген нерсе үйдө жок. Ошондуктан балдардын тили кеч чыгат. Ана экинчиден менде эле балдарым бар да, мисалы 3,5 жаштагы балам бар, быйыл 1-чи класска кызым бар. Алардын тили деле үйдө отуруп эле биз мисалы үйдө орусча сүйлөбөйбүз.
Мен кыргыз тилчимин, келинчегим кыргыз тилчи, баарыбыз кыргыз тилчи мугалимбиз, кыргызча сүйлөйбүз. Бирок эмнегедир, эми биз кечке жумуштабыз, балдар менен мүмкүн аз алектенгендендир. Бирок отуруп эле баягы телевизор көрүп отуруп, алардын тили дагы орусча аралаш чыкты да. Орусча сүйлөп, али бала бакчага барбай туруп, мектепке барбай туруп, кээде мага караганда ошол 1-класска бара турган кызым орусча сүйлөмдөрдү туура курат, туура сүйлөйт да. Бул деген мен мунун эң неги ойлоп койгонум ошол жана айтып аткан балдар көрүп аткан ошол контенттер таасирин тийгизиптир ошого, мультфильмдер, фильмдер болбосо ар кандай берүүлөр, жанагы куклалар боюнча менин кызым аябай көрөт, бир кукланын сериялары бар болчу да. Ошолорду көрүп отуруп мындай орусча сүйлөп калганы да. Бул эми биздин утулушубуз болуп атабы же утушубуз болуп атабы? Бир четинен тил билди. Утулушубуз. Эми бир четинен тил билди деген мененчи бул тилди үйрөнүп алат мектепке барганда деле, эгерде бирок утулушубуз деп эле айтат элем мен. Анткени өзүнүн тилинде сүйлөбөй атса, биз кубанып атабыз, бирок орусча сүйлөп атат. Орусча жакшы сүйлөп калды, менин кызым орусча сүйлөйт, менин балам орусча сүйлөйт, мага караганда жакшы деп, мен деле айтып атпаймынбы. Бирок бул биздин утулушубуз да. Ошон үчүн биз эң негизи бул мындай мамлекеттик деңгээлде жалпы бир чакыруу катары чыгып аткандары туурада биз контенттерди көбөйтүшүбүз керек. Мультфильмдер деп айтып калбадыңызбы? Мен өзү негизи дипломдук ишимди ушу котормо жаатында жактаган үчүн, анан мультфильмдерди, анан балдар үчүн даярдалган китептерде көпчүлүгү котормо бизде. Анан ал котормолор дагы көп катачылык менен которулган да. Анан ошондон улам котормосунда дагы балдар кыргызча туура сүйлөштү же туура сүйлөм түзүштү билбей эле бир канча туура эмес катачылыктарга барып калып атат. Сиз котормо жаатында дагы иш алып барган экенсиз. Анан бизде ошол котормо жаатын көзөмөлдөгөн бир адам барбы? Аны кантип көзөмөлдөш керек? Бизде Кыргызстанда өзү мындай ошол тармакты котормо, китеп чыгаруу, башка тармакты көзөмөлдөө деген нерсе жок. Муну көзөмөлдөйт деп айтсак туура болбойт да эми. Бардыр ошондой органдар, бирок мен билбейм да. Ар ким ар кандай эле которуп, ар кандай эле басып азыр чыгарып калды да. Бирок ошолорду дагы биз эми котормонун биз көбүнчө ата-энелер үчүн китептерди түрк тилинен, мен өзүм казак тилинен, кыргыз тилине котором, мугалимдерге тиешелүү китептерди. Мына ушу котормо жаатында профессионалдар которсо, жок дегенде, мисалы мен педагогмун да, мен педагогикалык багыттагы китептерди мен жакшы котором деп ойлойм да өзүм. Мугалиммин да, ата-энемин тарбия багытындагы китептерди мен жакшы котором деп ойлойм өзүмдү. Анткени ошол тармакта менин түшүнүгүм бар. Азыр ким мисалы жөн эле ал тармакта түшүнүгү жок бирөөгө алып барсаң, педагогикалык китепти анан которо алам дейт да, түрк тилинен которо, ага берип койсом, ал деген анын баары бир жакшы деңгээлде которо албайт, ача албайт. Анткени анын ошол багыты эмес, спецификасы эмес. Терминдерди башкача кылып которушу мүмкүн. Ошол сыяктуу эле бул мультфильмдерди атайын студияларда, котормо студияларда, мурун кинолорду эле дубляж кылышкан да, атайын актерлор менен, котормочулар менен атайын редакторлук кеңештен өткөрүп, абдан кылдап, талдап, анализдеп, анан кийин үн коштош керек да. Котормолорду да көрүп атабыз, эми айрымдар үйдүн шартында өздөрү которуп, каалагандай кылып, кээде бир комик калуу болсун деп, мындай күлкүлүү кылып которуп, ар нерсе кылып которуп атышпайбы? Алар балдардын азыр силер айткандай чындап эле кайра жакшы таасирин тийгизбей, терс таасирин тийгизиши мүмкүн тилине. Мындай котормодо нукура кыргыз тилинин бир көркөм сөз каражаттарын пайдалануу болбосо нукура кыргыз тилинде которуу деген бул башка да, башка маселе. Эми сиз министрликке дагы чейин барып иштебедиңизби? Анан бул эми билим берүү жаатына болгон кайдыгерлик болуп атабы же аны түшүнгөн адам жокпу негизи? Которгон моундай болуш керек деген бир адис негизи жокпу ал? Түшүнгөн адамдар бар.
же акча жокпу? Биз баарыбыз сынчыбыз да. Мен кече эле үйдө видео тарттырып анан кече жайгаштырып койдум да YouTube каналыма, анан Instagramга жана бут кийимден өйдө чыкпай эле койсоңуз сураныч деген бир кичинекей аңгеме окуяны айтып, анан жыйынтыгында баарыбыз эле экспертпиз, баарыбыз эле сын пикир айтабыз, бирок өзүбүздүн тармак боюнча эмес дегенчи. Ошол сыяктуу эле баардыгы түшүнөт, бирок кээде түшүнгүсү келбейт. Мындай анан же жасагысы келбейт, баарыбыз эле ушундайбыз да деп мындай эме кылып коебуз да. Бирөөнүн иши, бул биздин ишибиз эмес. Мультфильмди которуу, мультфильмди тартуу бул демек телевидениядагылардын, болбосо жанагы улуттук кыргыз улуттук телерадио компаниясынын иши, болбосо бул мунун иши деп коебуз дагы. Биз жалпы биздин жалпыбыздын ишибиз деген сөздү айта албайбыз. Бул биринчиден ошондой, экинчиден анан акча каражаты, мисалы бир видео тартыш үчүн делечи, мисалы кыйын экен видео тартыш. Ага деген штатив керек экен, анан свет керек экен, аны монтаждаш керек экен, батынбайсың, ошого каражат жетпей калышы мүмкүн. Анан башка жумушуң бар, ал калып кетет. Ошон үчүн бул тармакта иштеп аткан адистер күжүрмөн иштеш керек. Алар чындыгында улуттун келечегин ойлосо, коомчулукка ачык чыгыш керек. Жардам колун сунгандар көбөйөт. Анан ошол мультфильм тарталы десе, мисалы тексттерин карап бергиле десе, мен карап берем, оңдоп берем, түзөп берем, үн коштоп бер десе, коштоп берем дегендей да. Ушул өзүнүн тармагындагылар жаратып жаткан, ошол продукцияны жаратып жаткандар коомчулукка ачык чыгыш керек. Ошолордон жардам күтүш керек. Биз азыр эми дүйнөлөшүү деп баардыгыбыз эле үйрөнөлү, тил үйрөнөлү, анан кийин Германияга эртең барып иштеп калышым керек же Америкага барып иштеп калышым керек, бул үчүн мен даяр болушум керек деп эле баарыбыз ошол дүйнөлөшүүгө аракет кылып атабыз да. Бирок ошол эле учурда кыргыздын илгертен берилип келаткан бир тарбия тартиби дейбизби, өзүнүн кураллуулугу жоголуп бараткандай да. Эгерде ушул калыпта кете бере турган болсок, кандай абалга туш болобуз? Абалга туш болдук. Азыр туш болуп эле калдык. Апагейине жеттик го дейм, бирок мындан аркысы кандай болот деген коркунуч да. Мындан аркысы мындан да коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок дагы деле мучубуз кур эмес. Баягы оозубузду куу чөп менен арчы бербейли дейт го. Биз мындай болуп кеттик, андай болуп кеттик дей бербейбиз эле, бирок учурда деле мына президент жарлык чыгарды улуттук нарыкты жандандыруу боюнча. Ушул багытта билим берүү министрлиги дейли, билим берүү академиялары дейли, улуттук илимдер академиясы дейли, ар ким ошол ушул накта ушул өзү билим берүү жаатындагы иштеп жаткандар көбүрөөк аракет жасап жатат учурда. Ар кандай программаларды жасап атат, окуу китептерине ошолорду киргизүү боюнча талаптар коюлуп атат дегендей. Контенттер, кайра эле контентке кайсак, ошол теле жаатында иштегендерге ошол боюнча контенттерди көбөйтүү боюнча аракеттер жасалып жатат. Анан улуттук нарк биздин эле проблема эмес. Бул ушул өзүнүн, мисалы кошуна Казакстанды деле алалы, булар улуттук баалуулук деген нерсени бүтүндөй бир жалпы республика боюнча бардык тармакка сиңдирүү боюнча иш аракеттерди жасап жатат да. Ошол сыяктуу эле бизде да ушундай иш аракеттер болуп атат. Албетте бул үчүн кайра эле ошол үй бүлөдөгү ата-энелер ошол нарктуулук эмне экендигин балдарга ошол айтып барыш керек, жеткирип барыш керек азыркы учурда. Ошону менен катар эми баары бир эле кайра эле мектепке кайтышат. Мектепте эң негизги ушул улуттук баалуулукту, нарктуулукту бере турган бул мектеп. Ошол мектепте программалар жасалып, ата-энелер менен бирге байланышта иштеп, балдарга азыр түшүнүктүү берип барышыбыз керек. Албетте бул нарктуулук жоголбош керек да. Анын нарктуулуктун бири ошол тил болуп атпайбы, тилден башталып атат. Андан кийин ошол адеп ахлак, улуттук уңгусу, көркөм адабияты, ушулардын баардыгы өзүнүн нугунда сактап калыш үчүн биз жалпы иштешибиз керек да. Улумудун өкүлдөрү ар дайым баланы тарбиялоодо катуу болуш керек деп айтышат. Ал эми бала тарбиялоону үйрөткөн жаңы бир муун, аларды борборго коюш керек, баланын каалаганын кылыш керек деген эки башка пикир бар да.
Анан ойлонуп көрсөң, эркиндиктин баарын берип койгон Европада деле жакшысы бар, жаманы бар да. Анан аябай катуу тарбиядан өскөн бизде деле Айтматов чыкты, дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн. Менимче бир алтын ортолук деп коебузбу, ушундай бир алтын ортолук болуш керек го дейм да. Кайсы кантип биз баланы бир эле учурда эркин ойлоно ала турган, анан ашып кетпеген баланы тарбиялап чыга алабыз? Бул чындыгында ортолукту кармаш керек. Анткени бизде Кыргызда деле болгон да, жанагы 7 жашка чейин бала падыша деп айтат, туурабы? 7 жашка чейин баланын айтканын кылыш керек, каалаган нерсесин алып бериш керек. Сүйлөгөнүн бала сүйлөй бериш керек. Эгерде ошол кичинекейинен баланы сүйлөбө, туура эмес деп кагып силкип урушуп олтурсаң, ал тартынчаак болуп калат, өз оюн эркин айта албайт, дайыма жалтаңдап турат, адамдын жүзүн карабай. Эгерде катуу болсоң, кичинекейин эле бала ошондой болуп өсүп калат. Анан 7 жаштан кийин балага мындай туура тарбия берүүнү көрсөтө башташ керек. Айрым нерселерди туураны туура эмес, тыйган жерде тыйып, тыйбаган жерде эркиндикке коюп, демек бул ошол ортолукта баланста сакташ керек да тарбияны. Мисалы, катуу да болбой, аны ээн эркин эркелетип да койбой, төбөсүнө көтөргөн, эч нерседен кем кылбай чоңойгон балдарды көрүп атпайбызбы? Алардын ата-энелери өкүнөт, бармагын иштейт, ушинтип тарбиялап койгон үчүн. Анан катуу кармаган балдарда да көп кемчиликтер болуп калат. Анткени ошол катуу кармай берип, ошол балдардагы мындай тарбиясында көп өксүктөрдүн болуп калганын байкайбыз да. Бул боюнча көптөгөн бала тарбиясында китептер бар. Бул ошол чет элдердин адабиятынан баштап биздин Кыргыздын педагогторуна чейин жазган китептер. Мисалы, биз которгон китептерден эле, биз чыгарган китептерден, мисалы, бала тарбиялоодогу 33 ката деген китеп. Анан биз Абдыкерим Муратов деген менин устатым бар, ошол ага экөөбүздүн жазган китебибиз бар. Бала тарбиялоодогу кыргыз керемети деген. Бала тарбиялоодо кыргыз керемети. Мисалы, бала тарбиялоодо биз эле бир батыштын, болбосо орустардын, ошолордун мисалдарын албайбыз. Баланын тарбиялоодо кыргыздын да өзүнүн керемети бар. Мисалы, япондор балдарын кантип тарбиялайт, француздар балдарын кантип тарбиялайт деп көп китептер, анан посттор жарыяланып калат да. Ошол сыяктуу эле кыргыздын дагы бала тарбиялоодо кереметтери бар деп биз анан нарыктуулук жөнүндө ошол жерде китебибизде жазганбыз. Кандай кереметтери бар кыргыздын? Керемет дегенде, мисалы, ошол саламдашуудан баштап, ошол жерде темаларыбыз бар. Саламдашуу адеби, болбосо баланын ошо салттарды айтпайбызбы? Бешик той, сүннөт той, баланы атка мингизүү, кыздын чачын өрүү, кызды турмушка узатуу, куда түшүү, дагы ушул сыяктуу улуттук оюндар. Биз кыргыздын каада салт наркынан баштап нарктуулуктарды жазганбыз да, мындай түшүнүктүү тил менен ата-энелерге. Мына ошонун ичинде да анан ар биринин өзгөчөлүгүн айтып бергенбиз. Ошол кыздын чачын өрүүдө кандай болгон, баланын тушоосун кесүүдө кандай болгон, мына ушуларды биз жаш муундарга, жаш ата-энелерге жеткирүү деген максатыбыз болгон. Анан бул боюнча да бир топ талкуулар уюштурулган. Мына ушинтип ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен аракет кыла берсек, бир мындай жылыш болот да. Тарбиялоонун жолдору китепке жазылган менен ал элге жетип атабы, калың катмарга? Эми толук жетет деп айта албайбыз. Анткени китепти окуйбу деген маселе бар да. Китепти жазып кое бересиң, окуп атабы деген маселе бар. Анан жанагы Байдылда айткандай, бир үйгө барып калса бүт килем, асты үстү килем, анан кичинекей балдар жүрөт. Анан Байдылда Сарнабаев ошентип жазган бир ыры бар. Анан издесе ошол үйдөн бир да китеп таппайт. Анан Байдылда айткан экен, китептери жок болсо килемдерин окуйбу деп. Ошол сыяктуу абдан бир учурда мындай байлык менен атаандашып аткандагы учурда, азыркы учурда мындай китеп менен алек болбогон үй бүлөлөр бар да. Анан алар китеп окуйбу. Бирок эми окубайт деп отура бербей, мындай кайсы бир канча адам окуса дагы ошолор жок дегенде бирөөгө бөлүшсө, өзү пайдаланса, анан окуган менен пайдаланыш керек да. Бир таасирин тийгизеби деген максат да. Бирок аракет кылып атабыз. Бир инсандын айткан кеби бар эле, эмне үчүн агрессивдүү коом өсүп атат, муун өсүп атат десек, ал убагында агрессивдүү мамиле алган бала сөзсүз түрдө чоңойгондо ошо агрессияны аялына, бала чакасына көрсөтөт дегенчи.
Анан сиз казак жазуучусу Элжас Эртайдын Баланы жазасыз тарбияла деген китебин которгон экенсиз. Ошондон эми биз үлгү ала турган кандай кеңештер бар, кантип баланы жазасыз тарбиялаш керек? Бул да абдан оор маселе да. Баланы жазалоо, жана да сүйлөбөдүк бул боюнча. Буга кайра кайтып атабыз да. Мында бул казак педагогу, психолог, коуч, тренер да, Элжас Эртай уулу деген. Бул көп мисалдарды келтирет. Мисалы, эмне үчүн Гитлер ошондой канкор болгон. Эми кантип ошол абалга жеткен? Анткени аны кичинекейинде баягы атасы, өгөй абдан кыйнаган, азап көрсөткөн, анан ошол ташбоор болуп калган, кийин чоңой бой жеткенде мындай адамдарды аябай мээрим деген мындай сезим калган эмес деп атат да. Ошол сыяктуу кичинекейинде көргөн зордук, сомбулукту сөзсүз түрдө бала чоңойгондо кайталайт деп атат. Бул китептин негизги максаты ошол, зордук, сомбулук көрсөтпөгүлө деген. Зордук, сомбулук менен баланы тарбиялабагыла. Мисалы, бирөөгө баласын алып барат да, аюуну үйрөткөн кишиге бир эне баласын алып барат. Баласы абдан тентек, шок, ушундай тажап, анан ошол аю циркте ойнотуп атканын көрүп калат да, аю баягы ээсинин айтканын кылып, жүгүр десе жүгүрүп, тур десе турат, анан баласын алып барыптыр да, баламды тарбиялап бериңиз деп. Анан бир жыл алып келесиң дегенби, анан баягы тарбиялаптыр баласын. Баласын ошого алып барган күндөн баштап баласы абдан тартиптүү болуп калыптыр. Тартиптүү болуп, укмуш болуп, анан баягы каттабай калгандан кийин эле кайра баягы абалына түшүптүр. Кайра жанагын издеп барса, ал киши аламдан өтүп кетиптир да. Анан кийин бир алымга алып барса, эмне кылдың эле балаңы десе, ушундай аю тарбиялаганга. Аюну деген ал коркутуп, жанагы башка бир каардуу нерселерди көрсөтүп жүрүп, ошондойго мажбур кылат. Аю тарбиялаган менен бала тарбиялагандын айырмасы бар. Сен балаңды ошого түртүп атпайсыңбы? Бул адам. Бала демек ошондой нерсеге баягындай коркутуп, үркүтүп, тартиптүү болгонга көнүп калган деген нерсени айткан экен да. Ошон үчүн биз коркутуп, жазалап, балдардан да ийгилик алып бара албайбыз. Менин балам бакчага барат. Анан бакчадан эмнени көрсө, кимди сүйсө, баарын айтып келет да. Анан мен аны үйдөгүлөрдүн баарына жарыя кылат экенмин. Булумдан сүйүп калыптыр деп. Анан акыркы учурлары балам мындай айтпаңыз деп кашчу болду. Анан бекинип айтпай да калчу болду. Анан мен ойлонуп атам да, балким анын айткандары мен айтпашым керек беле депчи. Мен эмнеден жаңылышып атам, ушу баламдын айткан нерсесин элдин баарына айта беришим керекпи? Эми сиз сүйүнүп айтышыңыз мүмкүн да. Сүйүнүп баягы баланын балалык сүйүүсү, ал бизде деле болгон. Мен деле 1-класска кызымды алып барганбыз, анан ошол бир классташ баласын жакшы көрөт экен. Аны да үйдө бар айтышат, бул паланча деген баланы жакшы көрүптүр, анан мектепке ошон үчүн барат экен деп. Биздин кызыбыз деле, бизде деле ошондой баштан өтүп атат. Анан акыркы күндөрү не надо деп, мындай орусча сүйлөп, орус класста окуп калган үчүн ошентип калат да, айтпагыла деп айтат. Анан мен да айтам да, кайра айта бербегиле. Себеби баланын өзүндө дагы ал тажатып калат баланы. Кайра айта бересиң, анан мүмкүн ал бир кыз менен мындай балалык деме да, сезим жакшы көрүп калса, ал кыз менен демек мындай мамилеси жакшы болбой калды. Же ал бала менен менин кызым мисалы мындай мамиле келишпей калды, бул бала катары да. Анан анын жини келип атат да, аны жакшы көрбөй атат. Анан кайра аны тасыктап баягы бетине коюп айта берсең, анын жини келет, баланын да ачуусу келет да. Ошон үчүн мындай нерселерди көбүрөөк мындай айта бербеген оң да. Балаңдан уктуң, өзүң эле билип коюшуң керек. Анын үстүнө мага болгон ишеними дагы кетип калабы? Кетет, ишеним деген нерсе бар, баягы. Эми кичинекей да кызың, азыр эми ал бала түшүнбөшү деле мүмкүн, мен ишенип айтсам, анан мындай кылсам дебеши мүмкүн. Мен жеке пикиримде педагог катары ойлойм, мүмкүн ал мамилеси дагы бүттү да, кызыгы тарады ал бала менен. Азыр башка бала менен ойнойт, башка кыз менен ойнойт. Ошон үчүн гана ал мындай терске чыгарып атат да аны. Кече жакында эле ушу Сапат мектептердин биринде мугалим окуучуну уруп койду деп видео таркады. Анан коомчулукта талкууга алынып, ошонун көп өтпөй эле мугалим иштен алынды деген маалымат чыкты. Мындай маалымат биздин практикада байма-бай эле кезигип калды. Бул мектепте мугалим уруптур, тигиндей болуптур деп. Анан адатта ушундай окуя болгондо ата-энелер арызданып барышат. Анан мектеп же министрлик мугалимди иштен кетирип кутулат да. Маселе ушу менен жабылат.
бирок мындай көйгөй чечилбей атат да, ар жакта мугалим менен мектептеги окуучу тил табышпай атат. Кандай көйгөй бар? Бул жерде эки түрдүү көз караш бар. Азыр эки жаатка да бөлүнүп калышты да. Соц тармакты мен деле карап атпайм. Бирөө ата-энени окуучуну колдосо, бирөө мугалимди колдойт да. Мугалимдин укугун ким коргойт эми деп. Бирок баары бир биз мындай мыйзамдуу жагынан алганда деле, эл аралык конвенцияда деле баланын укугу баарынан жогору турат. Бул биринчиден мыйзамдуу жагы. Экинчиден моралдык жагы. Мугалим мындай нерсе жасабаш керек. Ал баары бир мугалим. Учурда мугалимдин кадыр баркы түшүп кетти, кадыр баркын көтөрүш керек. Анын кадыр баркын мугалим өзү гана көтөрө алат. Мугалимден башка дегиле адам өзүнүн баркын, өзүнүн аброюн өзү гана көтөрөт. Өзүнөн башка эч ким көтөрбөйт. Түшүрүшү мүмкүн башкалар. Анын ар кандай кемчиликтерин айтты. Ошон үчүн айтат элем, андай агрессияга, ачуукандуулук калтырбай, бала деген бала да. Дайыма мугалим өзүн басып туруш керек. Биз көп тренинг өтөбүз мугалимдерге. Биринчи өткөнүбүз ушул мугалимди өзүн өзү кармоосу. Ошондой агрессияга алдырбоосу. Ал баары бир мугалим. Канткенде да ал бала. Мен ошол мугалимдин урганын, ошол аракетин туура эмес деп эсептейм да. Мугалимдер биз өзүбүз кадыр баркыбызды кээде түшүрүп алабыз окуучулардын алдында. Биз дайыма өзүбүз сабырдуулук менен мугалим катары, устат катары өзүбүздүн мүнөзүбүздү мындай көзөмөлдөй билишибиз керек. Жакшы адатыбызды өзүбүз калыптандыра алышыбыз керек. Биз жогорку окуу жайда да окуганбыз педагогика деген предметти. Өз алдыбызча күн сайын окуп турабыз, мугалим окуп турбаса мугалимдиктен калат дейт. Ошондуктан бул жерде маселе көйгөй мугалимде. Эми бала окуучуну албетте бул үй бүлөдө дагы эми ата-энеге дагы доомат коебуз кээде эми. Бирок бул жерде көбүнчө мектепте болуп калып атпайбы, жатаканада болуп калып атат, тарбияны ошол жерден алып атат. Канткен күндө да мугалим ошондой кадамга барбаш керек. Бала мугалим мисалы менин балам деле эжекеси мага арызданып атат да, чалып. Балаңыз такыр сабак окубай койду. Мен баламды урушуп атам. Эжекең чалды. Ондай окубай коюп турсуң. Дароо кыжыры келип эжекесине. Эртеси барганда эжекесине жакшы мамиле жасабайт. Анткени арыздандың деп айтат. Ошондон көрөк баламды чакырып туруп, алдап, баягы менен сүйлөшүп, андан кийин анан жолго салса, балам кайра жакшы көрүп калат. Кайра окуй башташы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай ар бир нерсени жасап атканда ойлонуш керек, таразалаш керек. Бирок бул маселе эми көп кайталанганы улам мындай мамлекетпи бир кайсы бир мугалимдерди комплекс окутууларды тынбай окутуп туруш керекпи? Сиздер өтүп жаткан тренингдер жетишсиз болуп жатабы? Кандай деген? Эле болушу мүмкүн. Эми мугалим дайыма эле тренингден өтүп, анан мамлекет бардыгын жоопкерчилик мойнуна ала берсе болбойт да. Мугалим катары өзүн өзү жаратат да. Ал жогорку окуу жай окутуп эле дипломду берип коет. Барып анан иштей аласың, иштей албайсың, маселе ошондо. Мисалы канчалаган студенттер бүтүп атат да жылына. Бирок алар мугалим боло алып атабы же боло албай атат. Мисалы мен канча мектепте директор болуп иштедим. Биз кайра жаңы бүтүрүп келген окуучуну кайрадан жууруп атабыз мектепте. Мектеп жетекчиси катары, мен директор катары ишемби күн сайын семинар өтөм, тренинг өтөм, мугалимдин өзүн өнүктүрүү боюнча, мотивация боюнча, окуучуга кантип мамиле жасаш керек, ата-энеге кантип мамиле жасаш керек. Мугалимдер өздөрү окуш керек, өздөрү издениш керек. Толтура. Азыр онлайн дейбизби, вебинар дейбизби, офлайн дейбизби, курстар, башкалар, анан китеп окуш керек. Китеп окуш керек көбүрөөк. Мына ошондо мугалим баягы өзүн өзү мындай кайрадан жарата алат, өзүнүн үстүнөн иштейт. Өзүнүн өзүнөн иштебеген мугалимден ортозар мугалим болуп жүрө берет, кирип чыгып, айлык алып, анан ошондой конфликттерге барып, ачуусу келгенин окуучулардан чыгарып. Ошон үчүн бул мугалимге байланыштуу, мамлекетке эмес. Энелер мектебин уюштуруу демилгесин биринчилерден болуп Кыргызстанда Гапыр Мадаминов агайдан кийин эле илимий негиздерге таянып ушул энелер мектебин уюштуруу керек экендигин айтып чыккандардын бири сизсиз. Энелер мектебин эмнеге уюштурушубуз керек? Бул боюнча да пикириңизди айтсаңыз. Негизи бул жаңылык эмес. Бул дегенде
илгертен келаткан эле педагогикада ошол эле Сухомлинский, Макаренко, Аманашвили, Каменский дейли ушулардан келаткан пикир да, материнская школа деген. Анан Капыр агай өзүнүн мектебинде, Капыр агай өзүнүн аймагында ошол нерсени ишке ашырды. Андан кийин бул бардык эле мектептерде бар буга чейин жасап келаткан болгон ошону активдештирүү, ошого өзүнүн тажрыйбасына таянып аны жайылтуу бул башка иш. Бул абдан жакшы. Агай ошол нерсеге жетише алды. Андан сырткары мен деп айтпайм, бир топ окумуштуулар бул боюнча кандидаттык диссертацияларды жасады. Мектепте энелер мектебин уюштуруу боюнча, ата-энелер мектебин уюштуруу боюнча. Анан эми бул энелерди окутуу боюнча дегениңизде көбүнчө баягы эне ички тон, ата сырткы тон дейт да. Бала менен көбүнчө үйдө эне болот. Көбүнчө эне болот. Биз эми сыртта талаалап жүрүп, акча табабыз, үй бүлөнү багабыз деп көп жүрөбүз. Тарбиянын көпчүлүк бөлүгүн эне берген үчүн, жоопкер болгон үчүн энелерди көбүрөөк окутуш керек, энелерге көбүрөөк мотивация бериш керек деген максатта энелер мектеби деп калдык. Бирок биз учурда андай эмес, Билим берүү министрлиги тарабынан ата-энелер мектеби деп, ата эне деп айтыш керек. Ата да келиш керек. Мектепке чогулушка чакырсаң, жалаң энелер келет, аталар келбейт. Биз ата-энелер менен кошо иш алып барышыбыз керек деп атаны да кээде чакырганга, аталар үчүн атайын жоболорду уюштуруп, аталарды мектепке чакырып, алар боюнча иш-чараларды уюштуруп, аталарды тартып, учурда ушул демилге дагы күч алып атат. Ата-энени бирге экөөнү эриш аркак алып кетүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Бул боюнча Билим берүү академиясында программа иштелип чыккан, Ош мамлекеттик университети, Арабаев университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, анан бир топ, бир 10дон ашык илимпоздор, практик мугалимдер программасын иштеп чыккан. Учурда бул боюнча бүт мектептер иштеп жатышат. Мен мектепте окуп жатканда мындай ата-энелерди окутуу деген түшүнүк менде укпаптырмын такырчы. Анан азыр эмнелерди үйрөтүп атат ошол ата-аналарга, энелерге эмнелерди үйрөтүп атышат? Бул жана кагазга жазылып, мына окулду, мына сабак бүттү деген орусча айтканда для галочки эле сабак болуп атабы, же чындыгында эле ошол окууга катышкан ата-энелерде аң сезим өзгөрүп, бир нерсе көзгө басар өзгөрүүлөр барбы? Жок, ал мындай белги үчүн өтүү мектепте эле муктаж эмес. Мамлекет деле аны талап кылбайт. Өт чакыр деп жана биз окуучуларды окуткандайчы. Буга чындыгында муктаждык бар. Муктаждык бар. Анткени ата-энени агартпасаң, ата-энени козгой албасаң, мектепке кыйын болуп атат. Мугалимди колдош керек, мектепти колдош керек ата-эне келипчи. Ошон үчүн эми билбейм, мисалы мен иштеп жүргөн мектепте, директор болуп иштеп жүргөндө, биринчи мен ошо ата-энелерди окуталы десем, кесиптештерим айткан, эми баласын окутканым аз келгенсип, мен эмне энесин окутайынбы, атасын окутайынбы? Жок, бул биз үчүн зарыл. Бул жерде эмне эле өтүлөт? Алар келгенде атайын адистер келет. Баланы туура тамактандыруу боюнча, баланын гигиеналык абалын күтүү боюнча, болбосо психологияда мисалы бойго жетип калган бала менен өткөн мезгилдеги бала менен кантип баарлашуу жөнүндө практикалык. Ал жерде келет ата-энелер ойнойт, ата-энелер сүрөт тартат. Мисалы кече биз бир иш-чаралар менен өткөндө бир мектепке бардык, ата-энелерге көнүгүү жасатып атат. Бир класс жетекчиси ата-энелер жыйналышын өтүп атат дагы. Абдан сонун немеден сотка менен эле балдардын көздөрүн тартыптыр дагы, көздөрүн эле чыгарып, көп 30 бала болсо 30 балдар кыздардын көздөрүн чыгарып туруп, чаптап коюп, балдарыңардын көздөрүн тапкыла деп атат. Ата-энелер таппай атат. Баягы кайсы бала тапты, бир 5-6 тапты. Андан кийин балдарынын жазган эмелерин, тептерлеринен айырып, чаптап, балаңардын кол жазмасын тапкыла. Баягы жерден да тапканы таап атат, таппаганы таппай атат. Ошол жерде ата-энелер айтып атат, чындыгында баламдын көзүн карабайт экем. Билбейт экем кайсы бала менин баламдын көзү. Чындыгында мен балам менен кошо отуруп сабак даярдабайт экем аталар. Баламдын почеркин тааныбай атам, кол жазмасын тааныбай атам. Демек барганда эми мындан кийин балам менен отуруп, мындай көзүн тиктеп, баламдын жанында отуруп, көзмө көз сүйлөшөм көбүрөөк. Балам менен көбүрөөк кол жазма жазам, отурам, тапшырма аткарам деп атат да. Бул деген аталарга абдан, ата-энелерге жакшы көнүгүүлөр да. Демек ушул сыяктуу мындай практикалык көнүгүүлөр өткөрүлүш керек. Алар келгенде биз мурункудай чогулуш өткөрүп, мектепте бул жетишпейт, балаң жаман окуйт, балаң жакшы окуйт, жок, андай эмес.
Алар келет, кофесин беребиз, чайын беребиз, ойнотобуз, пикирлешебиз, балдарыбыздын мүнөздөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Баланын мүнөздөрүн кантип аныкташ керек, баланын кызыгууларын кантип аныкташ керек, сүрөт тартабыз. Ушул сыяктуу жаңы мындай заманбап технологиялардын, методикалардын жардамы менен сабактар өтүлөт да. Бул эми биздин практикабыз. Башкалардын дагы ошентип өтүнүшүн каалайт элем да. Өтүп атышабы? Өтүп атышат. Өтүп атышат. Мен билгенден эле көп мектептерде, мамлекеттик мектептерде да бар, алдыңкы мектептер, жеке мектептер бар. Мисалы, ошол эле Креатив Талим деген мектеп бар Бишкек шаарында. Кыргыз тилдүү жеке мектеп. Жеке мектептердин баардыгы орус тилдүү, бирок кыргыз тилдүү жеке мектеп. Жападан жалгыз Бишкек шаарындагы кыргыз тилдүү жеке мектеп деп айтсак болот. Бир 1000ге жакын окуучусу бар. Мына ушуларда чыныгы ушул мындай процесс бар да. Ата-энелер менен иштөө, дагы башка. Ошол сыяктуу эле Ош шаарында Жетиген мектеп лицейинде бул практикаланган, абдан жакшы практикаланган. Мамлекеттик мектептерде дагы бар, бир нечесинде эми айта берсең көп. Өтүп атышат, мындай жаман эмес, жылыш бар, жакшы. Негизи биз билим берүү дегенде эле бала бакчаны, мектепти, анан жогорку жайды элестетебиз да. Бала деген ошол жактан билим алыш керек, ошол жактан тарбия алыш керек, анан кийин адам болуп чыгыш керек деп элечи. Бирок мындай жогорку окуу жайды бүткөн же мектепти бүткөндөр толтура, бирок жашоодо өзүнүн ордун таппай калгандар андан көп да. Анан бала чоңойгондо бери дегенде өзүн багып кетиш үчүн, бери дегенде эч кимге жүгүн салбаш үчүн азыр биз балдарга, азыркы жаңы муунга эмнелерди үйрөтүшүбүз керек? Негизи мектеп бул турмушка даярдаш керек да баланы. Биз жөн эле билимдердин жыйындысын эле берип, ага анан аттестатты колуна берип, анан бар деп чыгарып таштабашыбыз керек. Эмне үчүн бизде азыр профилдик класстар деп атабыз. Мисалы 9-класска чейин окутуп, анан 10-11 класста да профилдик класстар, кесипке багыттоо. Кайсы бала кайсыга ыктай? Мисалы, келечекте медицина тармагына кете турган бала бул биология, химия багытында окуш керек, ошол тармакта. Өзүнүн гуманитардык жака шыгы бар балдар ошол предметтерди окуш керек. Анан мектептен кесип алып чыгыш керек деген учурлар. Мектепте кесип үйрөтүп аткан. Мисалы, биз ошондой план койгонбуз, биз Мариф билим берүү комплексинде мындай ашкана жасап мектепке. Анан кыздарды ошол жерге алып келип, сабактан кийин балдар кечке мектепте жүрүшөт да, дасторконду салуу, анын сервировка жасоо, чай кайнатуу, чай демдөө, чайды сунуу, тамак ашты коюу, ушуларга чейин мындай конок күтүү, күндө тамак ашка, ушуларга чейин үйрөтүү. Балдар демек мектептен турмушка зарыл керектүү билимдерди үйрөнүп чыгыш керек биринчиден. Анан ошол ар бир мектепте кесипке багыттоо боюнча адис болуш керек. Адис, биз психолог деп айтабыз, болбосо чет мамлекеттерде атайын ошондой адистер бар. Кесипке багыт берет алар. Баланын колуна могу келет экен, могу келбейт экен. Тест алат. Мисалы, бизде да Мариф билим берүү комплексинде бүт 10-11 класстардан тест алат. Анан тест алганда тесттен көрүнүп чыгып калат. Кайсы гуманитарияга жакшы, ким такка жакшы, так илимге дагы. Анан ошого жараша ата-энелерин чакырып, ата-эне менен бала менен бирге отуруп маектешет. Маектешип өткөрөт. Кесипти алдын ала болжолдуу кесиптердин тизмесин берет. Балаңыз могу кесиптерге ыктайт экен, жакшы көрөт экен. Ушулардынга түрткү берип коелу, ушулардын бирөөсүнө түшүп калса жакшы болот. Анан ата-эне менен макулдашып туруп, балдар аракет жасайт. Ар бир мектепте эми адис дегенде эле бул акча дейт да, кадр дейт. Ошондой адис жок болсо дагы мектеп директору, мектептеги окуу бөлүмүнүн башчысы, тарбия иштери боюнча орун басар дегендери бар, психолог дегендери бар. Булар ушул боюнча иш-чараларды өткөрүш керек. Айрыкча жогорку класстын окуучуларына кесипке багыттоо боюнча бизде кесипке багыттоо боюнча тарбиялык сабактар өтүлөт, бирок айрыкча 11 класстарда ушул иш-чаралар абдан катуу жүрүш керек. Турмуштан жолун таап бериш керек. Мисалы, жакшы көрбөгөн эле кесибине барып түшүп калат, жертыдан бал алган үчүн, анан эптеп окуш керек, барыш керек. Баягы апамдын махабаты, атамдын махабаты, апам мугалим бол деди келип калгам, анан апам врач бол деди келип калгам деген болбош керек. Баланын өзүнүн тандоосу болуш керек. Эсептешиш керек. Мен деле быйыл 11 класс бүтүп атат кызым, биз
экөөбүз күндө сүйлөшкөнүбүз ошол башыбыз ооруп атат да. Мисалы, кайсыга тапшырабыз кызым? Турцияга барабызбы? Манас университетине барабызбы? Ким болосуң? А мен баягы мугалиммин да, кызым. Мугалим болгонуң эле жакшы го эми. Кыз баласың десем, жок ата мугалим болбойм. Психолог болом же котормочу болом. Ушул. А мага койсо мен мугалим кылгым келет аны. Мен мугалиммин да. Ошол сыяктуу баланын тандоосу менен эсептеш керек. Анан буга мектеп абдан жакшы аракет жасаш керек. Балдарга жол таап бериш керек. Биз мектепте окуучуларды 1-класска кабыл алып, 11-ди бүтүрүп эле анан аттестатын берип чыгарып беребиз. Аны эле жүргүзүш керек. Мисалы, кече Жетиген мектеп лицейинин директору менен сүйлөшсөм айтат агай, азыр бизде 10дон ашык бала чет өлкөдө окуп атат, булбул окууларда. Бүтүп кеткен окуучуларын аны эле жүргүзүп, кимиси кайсыда окуп атат. Мектепте ушундай беле, ушулар ошого предметтерге кызыгат беле деген бир мындай мониторинг болуш керек да. Аталар, ата-энелердин орду бул жерде азыр сиз айтып атпайсызбы, кеңешип атабыз деп. Ушул боюнча дагы пикириңизди уккум келип атат. Анткени чындыгында эле мектептен бир тарбия берилет, анан акыры келип ата-эне көп маселени чечип коет да. Ата-эне албетте, мен айтып атпаймынбы, мен ата-эне катары да сүйлөп атам да азыр. Мен көпчүлүк ата-энелер мындай престиждүү окууларга жибергиси келет балдарын. Акчаны көп таба турган окууларга жибергиси келет. Анан кээ бирде бири-бирине жана достор, аяштар болсо мактангысы келишет. Менин кызым баланча университетте окуйт, Түкүнчөдө окуйт деп. Бирок ошону айтат элем, ошол баланын тандоосу. Бала менен көбүрөөк маектеш керек. Жана бала менен баарлашуу деген бар да педагогикада. Мен португалиялык психолог Жоаким Кинтино дегендин китебин которгом да. Бала менен баарлашуу дагы 15 мүнөт деген. Күн сайын ар бир балага 15 мүнөттөн ажыратыш керек. Мисалы, сиздин 4 балаңыз болсо, 4 балага 15 мүнөттөн. 15 мүнөттөн ар бир баланын өзүнүн жаш курагына тиешелүү. Мисалы, менин бой жетип калган кызым болсо, эмне кылышым керек? Мен жумуштан келдимби, кызымды ээрчитип алып, жүр кызым, сейилдеп келебиз. Паркта айланып, бир 15 мүнөт аны менен басышым керек. Теманы кызым өзү таштайт же мен таштайм, сүйлөшөбүз, маектешебиз, келдик. Кичинекей 2 жашар балам бар, ага эмне кызык? Менин азыр 3,5 жашар балам бар. Биз көп кабаттуу үйдө турабыз, кечинде келип компьютерге эми отурсам эле тобун көтөрүп келет. Топ ойнойбуз. Эмне кылышым керек? Аны менен топ жок дегенде 15 мүнөт ойношум керек. Ал топ тепкенде сүйүнөт, гол деп мындай да. Ошол сыяктуу дагы бир 1-класста кызым бар, ага азыр өзүнчө дүйнөсү бар, жана китептерге кызыгып атат, түстүү, аны менен отурушум керек. Ошол сыяктуу ата-эненин баарлашуусу бала менен абдан маанилүү. Күн сайын ар бир бала менен 15 мүнөттүк баарлашуу жасаш керек. Ошол сыяктуу бүтүрүүчү, кесипке багыт берип аткан балдарга ушул мезгилде ата-эне керек. Бала тандай албай турат. Алып барыш керек, ошол жумуш орундарына алып барыш керек. Бала техникалык тарапка кызыгат. Жагабы балам ушул. Мисалы, кээ бир балдарга ал жогорку биздин престиждүү окуулар кызыкпайт, мүмкүн өндүрүшкө эле барышы мүмкүн. Мисалы, кызым бар, курчактарды жасайт, жана тигет, ал моделер болом. Мен дизайнер болом дейт. Ошол сыяктуу да кимдир бирөө кондитерский иштеши келиши мүмкүн. Аны урушпаш керек. Сен эмне эми келип училищага барасыңбы? Келип деген сварщик болосуңбу? Жок. Бул баланын тандоосу. Ошону менен эсептешип, ошого туура багыт берип коюш керек. Инвестиция деп айтат. Кээде курска жөнөтпөйбүз да, акчам көп кетип калат, мынтип калам. Балага ташталган, кошулган инвестиция эртең сага 100 эсе, 10 эсе болуп кайра кайтат. Ошон үчүн баладан айрыкча билиминен эч нерсе аябаш керек. Ал биздин келечегибиз. Негизгиси өз ордун таап адам болуп калса десеңиз. Рахмат агай сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Убактыңызды бөлүп, жалпы ата-энелер үчүн, мугалимдер үчүн сонун кеңештерди бердиңиз. Рахмат. Буюрса баары өзүнүн практикасында колдонот деп ишенем. Урматтуу замандаш, биздин берүүбүз ушуну менен аягына чыкты. Сиз берүүнүн аягына чейин көргөн болсоңуз, мен сизге ыраазычылык билгизем. Сиз сөзүңүзгө жакшы пайда таптыңыз деп ишенем. Бизге катталыңыздар. Эгерде дализге келип пикир айткыңыздар келген болсо, биз сиздерди күтөбүз. Аман туруңуздар.